30 жыл бою шакаба болуп, апендинин жоругунан кем калбаган мамлекеттик туу икаясына ушул күнгө чейин чекит коюу кыйынга турууда. Күн карама деген каймана атынан куткаруу максатында өткөн жылы туунун айрым элементтерин өзгөртүү маселеси көтөрүлүп, коомчулуктун болуп көрбөгөндөй талкуусуна жем ташталды. Билгени да, билбегени да, мурда желегибиз күн карама деп мыйыгынан күлгөндөрү да, учурдагы бийликтен эптеп кынтык таппай жүргөндөрү да заматта патриот болуп калышып, эски желекти жоктоп, эсил кайран, эми кайдан деп өкүрүп жатышат. Ошентип өткөн жылы башталган желек маселеси быйылкы жылда араң сорго соңуна чыкты окшойт. Ар кандай ачуу таттуу сын пикирлер, колдоп коштоолор менен Кыргызстандын мамлекеттик туусуна өзгөртүүлөр киргизилип, мыйзамды жогорку кеңештин депутаттары колдоп берди. Бирок жаңы тууну аянтка орнотууда алешемдиктерге жол берилип, бир жума бою такталбаган желек айрым мекемелерде Ала Тоо аянтында да илинип турду. Кийинчерээк салтанаттуу иш-чара уюштурулуп, президент кол койгон дизайндагы туу менен алмаштырылды. Ал эми кеңешилбеген желекти илген тараптардын жоопкерчилиги сөзсүз каралары белгиленди. Эң кызыгы, туу көтөрүү салтанатында ырдап чордогон акын манасчылар сынга кабылып, алар бийликтин заказы менен төгүп чыкты дегендер да болбой койгон жок. Буга өз кезегинде Манас театрынын жетекчилиги үн катып, түз жооп берди. Мамлекеттик желектин айланасындагы зычууга кесиптешим Гүлдана Момунова кенен токтолот. Желегибиз өзгөртүлүп илинди, жебегиле эми бири бириңди, жакаларды жулушпай, жаман айтып урушпай, жан дүйнөгө толтуралы билимди. Узап бараткан жуманын алгачкы күнүндө Бишкектин Ала Тоо аянтында жаңыланган туу салтанаттуу көтөрүлдү. Бул ирет парламент тарабынан кабыл алынып, президент кол койгон дизайндагы туу илинди. Желекти көтөрүү аземине жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев баштаган депутаттар, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баштаган жетекчилер, мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов жана туунун авторлору Бекбосун Жайчыбеков, Жусуп Матаев катышты. Малым болгондой, буга чейин 1 январда дагы бир туу илинген болчу. Бирок аны социалдык тармактын колдонуучулары жогорку кеңеш кабыл алгандан башка желек экенин айтып чыгышкан. Аны менен катар Ала Тоо аянтына илинген жаңы тууда күндүн нуру 40 эмес 39 экендиги боюнча талаш жаралып, мэрия бул маалыматты төгүнгө чыгарган. Мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетовдун айтымында 1 январда илинген туу толук макулдашылбастан катачылыкка жол берилген. Андыктан мындай алешемдикке барган тараптардын жоопкерчилиги сөзсүз каралат. Жылдын башында чындап эле алешимдик кетти, катачылык кетип калды. Шашылыш түрдө жаңы жылда ошол өзгөртүлгөн туу менен ой менен ошол иш-чаралар жасалып кетти да. Азыр болсо жогорку кеңеш кабыл алган өкмөт анын негизинде бекитилген жобонун, техникалык жобонун негизинде бул туу илинди. Мындан аркы туулардын баары ошол бир жерден бир стандарт менен жасалат, даярдалат. Ал эми бардык мамлекеттерге түздөн түз эртеңден баштап өзгөрткүлө деген эч кандай тапшырма, буйртма эч кандай жок. Бул кадыр эсе өзүнүн нугу менен кете берет. Ачуу сөздү айтып жатат, айла жок. Берим деген адамдар көп, кайра жок. Баары бизди карашты, Токтотолуп талашты, биз урушуп талашкандан пайда жок. Тууга байланыштуу коомчулукта эки ача пикирлер айтылып, чын күйгөнү да күйүмүш болуп, элди бийлик менен кайраштырууну көздөгөндөр да болду. Негизинен тууда кардиналдуу өзгөрүүлөр болгон жок. Буга чейин күн карамага окшош делген күндүн нурлары түздөлүп, түндүктөн өзүнчө бөлүндү. Шамгарак 3-төн 4-кө көбөйтүлдү. Мындан чоң трагедия жасоонун кереги жоктугун туунун авторлорунун бири Жусуп Матаев белгиледи. Көрүнгөн мамлекеттер көз каранды болуу үчүн келатабыз. Кичинебиз бизде качан түзөлүү болот, оңолобуз качан деп эле баягы автор катары баягы тааныштар айта беришчи. Ана өзүнүн убагы болот экен, сааты болот экен. Эми азыр баягы өзгөрүп мынтип азыр кайра баягы эми оңдолуу түзөлүү желегибиз илинип атат. Баягы жаңы желек тең болду. Ошол эле мурунку желегибиз болгондон нурлар түзөлүп калды. Калганы ошол менен калды. 4
болгондугу жакшы сан, кыргыздын ыйык сандарынын, жашаналуу сандарынын 4 түлүк мал деп, төгөрөктүн 4 бурчу деп кыргыз ишенимдеринде дагы, өзүнүн уламыштарында дагы, турмушунда дагы 4 мезгил менен дайыма салыштырып келген. 4 болуп өзгөрүлүшү кыргыз үчүн төлөгөлүү сандардын бири. Ал эми желектин дагы бир автору Бекболсун Жайчыбеков көз көнүп жүрөк кабыл алган кызыл туунун эски вариантын жүрөк кыйбай жатканын кошумчалады. Чындыгында көңүлүм көтөрүлдү, мондай салтанат болду. Анан кийин туу деле Кудайга шүгүр көрүнүп жакшынакай. Ошондо дагы мен азыркыга чейин жан дүйнөм ошол эле күн караманы жүрөгүм тереңде сактап келатат. Маназ бакырып, мана сабыран чакырып, ана ошондон эрендер аттанып чыккан кезек. Мына ушундай кыргыздын белгилүү манасчылары төкмө акындары аянтта көтөрүлгөн туунун урматына төгүү ырдап, жаңыланган туу жакшылыкта гана желбиресин деген тилектерин айтышты. Мамлекет кабыл алгандан кийин эми ал талаш татышты коюп, ошол мыйзамга баш ийип, мыйзамдуулукту сыйлап, туубузду желбиретишибиз керек. Эгемендүүлүгүбүз кут болсун, эгемендүүлүгүбүз түбөлүк болсун, эгемендүүлүктүн туусу түбөлүк желбирей берсин. Туу илинде желек темасы жабылды. Бирок сын пикирлер токтогон жок. Бул жолкусун жаңыланган тууга эмес, салтанатта төгүү ырдаган акындарга, алардын ортосунда жандап турган Манас театрынын жетекчиси Азиз Биймырза уулуна түркүн кептер айтылды. Айрым депутаттар, соц тармактын колдонуучулары акындар бийликтин заказы менен ырдап чыгышты деп шакабак алышты. Мындан ары бүт акындар айтышканда ортосунда Азиз туруп тура турган болгон окшойт. Акындардын аброюн мынтип түшүрбөй эле койсоңор болмок. СИЗОга алып кирип алып сайратканго буларды. Силер да суракка кирип чыккан окшойсуңар. Туура ырдап калыптырсыңар го. Ортодогу адам не турат, силер айта бергиле, мен туруп турайын деген го. Акындар эч кимдин заказын аткарган эмес, аткарбайт дагы деген Азиз Биймырза уулу өзүнүн жана театр акындарынын дарегине айтылган сын пикирлерге жооп берди. Биз эч кимдин заказын алып барган жокпуз. Ал жерде жаңы желек көтөрүлдү. Ушундай чечимге мамлекет келгенден кийин биз ал нерсени президент колдогондон кийин бир туунун алдына биригели, ызылдабайлы, чуруу түшпөйлү деген пикирди колдонуп барып, анырдап бердик. Ал жердеги жагдай боюнча мынакей сиз өзүңүз Азаттыктын журналисти Айбек Бийбосунов байке, Ала Тоо 24-төн Калыгул Асанбаев, биз тааныган бир канча журналисттердин бардыгы мамлекеттик катчыбыз өзү жаңы желектин чоо жайын айтып, көтөрүлгөн байрак боюнча өзгөртүүлөр киргизилген. Элге пикирин түшүндүргөндөн кийин манасчы катары, театрдын жетекчиси катарында мага микрофондун баарын кададыңыздар. Ошол видеодон деле көрсөңүздөр болот. Ушул жердин өзүндө бир 10 чакты микрофон туруп атты. Анын баарын мен ичиме кадап койгон. Анан аны чыгарып бир акынга тага турган болсок, экинчи акын ырдаган турат. Анан ушундай жагдайдан ортосунан сиз туруп берип коюңуз эми дегениңиздерден журналисттердин сунушу менен мен алардын жанына келип турган элем. Жанына келип турсам акындар айтты, экөөбүз ырдайбыз, ортого туруп бериңизчи деди. Журналисттер дагы ортого эле туруп койбойсузбу, эмне болмок эле деди. Мен макул деп туруп койдум. Маалым болгондой жаңыланган тууда негизги идея сакталып, бир аз гана техникалык өзгөртүүлөр киргизилгендигине байланыштуу тууну көтөрүү аземине президент Садыр Жапаров катышкан эмес. Белгилей кетсек, былтыр декабрда Жогорку Кеңеште мамлекеттик туунун элементтерин өзгөртүүгө байланыштуу мыйзам кабыл алынып, ага президент Садыр Жапаров кол койгондон кийин күчүнө кирген. Деген менен желек өзгөртүлгөнү менен паспорт, айдоочулук куөлүк сыяктуу документтер мөөнөтү бүткөнчө жана мамлекеттик органдар алмаштыруу чечимин чыгарганга чейин жарактуу болуп саналат. Гүлдана Момунова, Майрамбек Абдибилал уулу, Күндөмү жыйынтык программасы үчүн.